Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада эмгектенип жүргөн боордоштор, амансыздарбы? Биздин Москвадагы мигранттардын бир күнү аттуу долбоорубузда көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Акырына чейин биз менен чогуу болуңуздар. Бүгүн такси боюнча бир аз маалымат бере кетебиз буюрса. Москвада мекендештер айына канча табат, канча расходтору бар, Кыргызстанга канча салат дегеле таксинин жумушу кандай? Ошол боюнча кыскача видео кылабыз. Азыр Дубровкадан водный стадионго заказ кылдым эле. Бир кыргыз бала келди, ошол жанымда турат. Аты Болуш экен. Ассаламу алейкум. Айтсаң Болуш, Москвага келгениңе канча болду? Москвага келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери таксиде иштейм. Жумуш кандай, жакшыбы? Жумуш жакшы, Аллага шүгүр. Баары жакшы кылып атабыз. Айына канча тапса болот эми ушу такси кызматында? Смотря как, эконом, комфорт. Например, экономдо мен өзүм лично айтып кетейин, өзүм канча иштегенимди. Мен айына 200-ден 250ге чейин иштеп табам. Ошол грязный. Грязный, Мунун ичинде бензин, расход, штраф, аренда, наркы-берки бүт бар ичинде. 200-250 ушундай жабам айначы. Ошондо экономдун арендасы кандай болуп калат ошондо? Экономдун арендасы биздин паркта 1700. 1700. Кыргыздардын паркы. Жакшы экен мында. Эми канча, например, канча кыргыз иштейт эми өзүңдүн оюң боюнча Москвада такси кызматында? Такси кызматында точно бир нерсе деп албайм, бирок где-то 50-60% такси кыргыз деп айта алам да, Москвадачы. Прямо Орусияда 60-70% кыргыздар такси кызматында эмгектенет. Москванын өзүндө. Примерно. Статистика боюнча миллионго жакын кыргызстандык Орусияда эмгектенишет. Анын көбү Москвада да азыр. Жумуш жакшы экен анда. Жумуш жакшы. Качан Кыргызстанга кетейин дейсиң? Пландар кандай? Эми мисалы сен деле бир план менен келгенсиң да, Орусияга жөн эле келбей дегендей. Жазга буюрса. Жаз жайга. Үйлөнгөнсүңбү? Жок, бойдок пока. Машалла. Жакшы экен. Анда кыздар болсо Инстаграмды белгилеп коебуз буюрса. Каяктан болосуң өзүң тааныштырып кетсең? Каяктан пулуңсуң? Жалал-Абадтан болом. Жалал-Абад. Сузак району, Карадария деген. Күнүнө ошондо смотря канча тапса болот деп калдың? Эми күнүнө смотря 6, 7, 8 ушундай иштейм. Грязный болуп калат. Бензиниң бар анчыды. Мунун арендасы бар, же ичкен. 4000-3000 бар экен анда мындай, күндө эми. 3, 4, 2. Өзүң иштегениңе да карайт. Иштеп жүргөндөр 100.000 иштей албагандар да бар. Менден да жакшы иштегендер бар экен, өткөндө көрдүм. 300.000 ашык иштегендер бар экен, экономдо. Кантип иштеп жүрөт билбейм, бирок. Жумуш жакшы кысасын айтканда, жеңил, жылуу жерде дегендей. Жылуу жерде эми ар бириштин өзүнө жараша кыйынчылыктары бар эми. Кээде урушуп кетесиң клиенттер менен. Опасный жолдо жүрөсүң, кандуу жол. Өзүңдө эми кызыктуу болгон окуялардан барбы? Эми таксиде көптөн бери иштейт экенсиң. Кандай эсиңде калган окуя болду эле таксиге чыкканыңдан бери? Эсимде калган эми ар кандай случай болду эми. Мисалы акча калып кеткен, бир нерселер болгон учурлар болду мында? Кандай болду? Акча калып кеткен учурлар болот, телефон, бүт бар нерсе, сумкалар калып кетет, кошелек, ар нерсе калып кетет. Аны чалат Яндекстен өзү элечи. Ушундай, ушул пассажир, ушул адрестен жеткизген мындай буюму калып кетти. Негизи эле ушул акыркы убакыттарда соцсеттерде кыргыздар, өзбектер негеле ошол Орто Азиядан келген адамдар чынчылдыгы менен белгилүү болуп атат да. Акча таап алып, кайра беришип, жанагы ээсидан 5-10 миң берип дегендей. Недавно бир телефон калып кеткен экен. Маркасын унутуп калдым. Жеткиз бердим. Могу адреске алып келип бер деди. Хорошо деп алып бердим. 1000 рубль берди. Сүйүнчү деп. Ушул эле кеттим ошо. Негизи ушул кыргыздын традициясында ошондой понятие менен чоңойтот да өзү негизичи алып барып бер бирөөнүкөн тийбей. Ушундай кыргыздын кеңпейилдүүлүгүнөн айлансаң болот да ушундагы. Иштериңе ийгилик анда Болуш. Мат силерге да. Буюрса дагы чыгарыштарды көп кылабыз. Мигранттын бир күнү аттуу долбоор дагында болсо улантылып,
дагында болсо видеолорду тартып кала беребиз буюрса, андыктан бизге катталыңыздар, поделиться кылып коюңуздар. Эми мисалы эркин сөз, кыргыз мекендештерге не дейсиң? Азыр көп эле наркы эркилер кыргыз водительдердин багысына болуп атпайбы? Ошолордун таксистерге укта дейсиңби, не дейсиң? Мисалы эми 24 саат иштегендер да бар да, эми бирсип айтылыпчы, кандуу жол өзүң айткандай. Ошолорго бир кыскача кайрылуу кыл. Не дейт элем мен таксистерге айтарым, абайлагыла, шашпагыла. Силер 1 мүнөт, 5 мүнөт эрте жеткизип койсоңор, клиент силерге по-любому рахмат айтпайт. Недовольный болуп түшүп кетет. Жашоо силердики, алардыкы эмес. Өзүм деле анча-мынча, өзүм деле айткан сөзүмдү кыла бербейм да. Кандай өзүм деле рисковать этип кээде эметип калам. Все равно абайлагыла. Абайлап айдай бергиле, жол опасный, жолдор тайгак. Бирөөгө жакшы көрүнөм деп биякта башка нерсени үзүп албагыла. Ошо? Сак саламатта калыңыздар, туугандар. Москва бар буюрса элдин кызматында.